Саламатсыздарбы? Үчүнчү вариант, сиз тандаган вариант 2-4 саат бою интернет аркылуу иштеп отуруп, менеджер болуп айлыкка чыгуу. Эч нерсе сатпастан өзүңүздүн бизнесиңизди куруу, стаж алып, айлыкка иштеп, пенсия жасап, пассивдүү пайда жасап, карьера куруу. Компания менен бирге иштеп отуруп, чет өлкөлөргө саякатка белек алуу. 51 000 сомдук бонус материнство аттуу бонусун алуу. Демек, ушул мүмкүнчүлүктөрдү интернет аркылуу жасап отуруп, кандай адамдар азыркы учурда ийгиликке жетип атышат, ошону көрүп кетели. Сизге бул мисал болуп кетсин, жана сизге бир үлгү болуп кетсин, жана бул чындык экени жөнүндө көрүп кетиңиз, Демек, меня зовут Марьяна Умарова дейт, Мына Умарова 3 баланын энеси, 14 жыл бою лицейде мугалим болуп иштеп отуруп, эптеп-септеп айлыгым как-то жетип жетпей араң жашачумун дейт, Анан кийин мен фабрикага туура келип калдым дейт, жакшы наставниктерге туура келип калып, Жабраил жана башкалары да интернет аркылуу иштесе болорун көрүп калдым дагы, интернет аркылуу иштей баштадым дейт. 3,5 жыл болду иштегениме дейт. Азыркы учурда бул национальный директор болуп, өзү 13 директор өстүрүп чыгып, артынан группасында 73 директор. Бул эми мурунку жазганы, азыркы учурда бул адамдын директорлордун саны 220 директор болуп калды. Ал эми тапкан акчасы 500 миңден 700 миң, 800 миң сомго чейинки айлыктар. Борбуева Гүлназ 2016 жылы ноябрда өзүм үчүн алуу максатта катталган дейт. Наставниктин WhatsApp'тагы статусун көрүп калдым. Интернеттен сатуусуз 30-50 миң айлыкка чыгууга жардам берем деген жазуусун көрүп калып, кызыгып калдым, сурап калдым. Анткени декретте болчумун дейт. Чоң айлыктар бар экенин көрдүм да, балдарымды караганча иштеп аттым дейт. Апрель айында директор статусун ачтым. Азыркы учурда айлыгым 49 миң айына дейт. Жаңы иштей баштаганда Түркияга саякатка барам деп максат койгон элем. Июнь айында жолдошум экөөбүз фабриктин жардамы менен Анталияга 10 күнгө саякатка барып келдик дейт. Фабрик эң сонун каражаттары күнөмдүк жашоодо керектелүүчү, сапаты жагынан жана баасы жагынан арзан жана көп адамга керектелүүчү продукциялар деп айтып атат. Гусибиева Аида, мына кичинекей айылдын тургун экен, 32 жашар, многодетная мама дейт. Көп балалуу эне, фабрикке случайно келип калдым дейт. Мен азыркы учурда директормун дейт. Директорду жаптым дейт, Демек мен одноклассникиде жөн гана тупо убивала время дейт. Жөн гана убактымды кетирип, жөн гана отурчумун дейт. Анан кийин фабрик мүмкүнчүлүгүн көрүп калды, интернеттен иш кылса болот экен, акча тапса болорун көрүп калып, кызыгып, ишимди баштай баштадым. Эми азыркы учурда мына директорлордун айлыгы орточо 30 миңден 50 миңге чейинки айлыктар болот. Мага директор аркылуу мына бактылуу аял болгонго жардам берди фабрик, жана көптөгөн жаңы тааныштар, жаңы досторду пайда кылдым дейт. Жана акчасы ай сайын стабилдүү чыгып турганда мага аябай жакты дейт. Ура! Джамалова Ася, вот тоже приобрела вчера такую шикарную машину дейт. На деньги от фабрики. Бул Джамалова Асия азыркы учурда рубиновый директор жана лучшая бизнес-мама деген статусын алган, жана эң тез өскөн директорлордун бири. Бул адам дагы жалаң интернет аркылуу группа түзүп отуруп, башкаларга да интернет аркылуу акча табууга жардам берип отурууда. Айчирок Абдыкадырова, вице-директор, 24 жаш, фабриктен абысыман алып жүргөм, арзандатуу менен алуу үчүн катталган дейт. Интернетте үйдө отуруп иштеп акча тапса болорун кызыгып калдым дейт. Эч жерде иштеген тажрыйбам жок болчу, анткени жолдошум кызганып иштетчү эмес. Косметика темасы үйдөн чыкпай иштей турган иш экенин билип уруксат берди. Эки кызы менен үйдөн интернет аркылуу иштеп отуруп, башында эч натыйжа болбоду дейт. Айлыктар күркүлүү болуп атты дейт. Интернет аркылуу сиңдим Айтолкун экөөбүз бир команда болуп иштеп аттык. Анан 4-5 ай иштегенде жакшы айлыктарга чыга баштадым. Өзүмө да бизнеске да көбүрөөк ишенип калдым. Айына 16 миң сом айлыкка чыктым. Эми планда 30-40 миң сом айлыкка чыгуу. Командамда активдүү иштегендерге ыраазымын. Өзгөчө сиңдим Айтолкунга менин болочок директорума дейт. Ачырыкка кирип калып кетебиз. Албетте жакын арада мен ойлойм 30-40 миңга чыктым деген жаңылыктардан угуп турабыз. Руфина 28 жаш, Бабайырт кичинекей айылдын тургуну. Мына азыркы учурда серебряный директор дейт. Бизнесте иштегениме 1,5 жыл болду. Мени подругам, досум алып келген. Ага ушунчалык ыраазымын дейт. Азыркы учурда айлыгым 75 миңди түзүп атат дейт. Мына фабрик компаниясынын продукциясынын аябай фанатмын, анткени сонун жагат, качествосы, сапаты сонун дейт. Анан Россиянын компаниясында иштеп атканыма аябай сыймыктанам дейт. Динара Абдибаетова 23%, фабрик боюнча маалыматым жок болчу. Офисте оператор болуп иштөө үчүн гана келгем, жарыя боюнча дейт. Офисте иштегенче кошумча интернет аркылуу группа түзүп аттым, тааныштарымды да чакырып аттым. Акыры 23%га чыктым, 23%ке чыктым. Орточо 7 миңден 22 миң сом айлыкка чыктым дейт. 22% деген бул арасында бир директор бар, өзү 23%ке чыгат. Ошо директор бар адам. Менин негизги жумушумдагы айлыкка жакшы кошумча болуп калды. Фабрикте өзүмдө тааныштарымда сапаттуу каражаттарды колдонуп калышты. Көп жакшы адамдар менен тааныш болуп калдым. Компанияда көптөгөн билектерди алдым. Мен убактым жок, жумушум бар дегендер үчүн мен офисте оператор болуп иштегенче жеттим. Сиздер да чындап кошумча иштей берсеңиз жетесиз. Наставнигиме жана командама рахмат дейт. Демек, ушул ийгиликтерге жетүү үчүн, ушундай айлыктарга чыгуу үчүн, чет өлкөлөргө саякаттарды алуу үчүн эмне иш жасашыңыз керек? Негизинен сиз бул ишти жасап эле жүрөсүз. Хобби катары акысыз жасап атасыз. Эч ким акча төлөбөйт, эч ким сурамайт, бирок сиз өзүңүз өз ыктыярыңыз менен өзүңүз добровольно жасап жүрөсүз. Кантип, Мисалы үчүн сиз кандайдыр бир сулуу салонуна бардыңыз, жасандыңыз. Сонун болуп сизге макияж, прическа жасап берди. Сиз аябай ыраазы болдуңуз, сизге жакты, жарашты. Досторуңуз көрүп калып, кайсы жерден жасаттың десе, сиз ушул жерден жасаттым деп айттыңыз. Анан сиздин досторуңуз да, тааныштарыңыз да ошол жерге барып жасана баштады. Мына Айжамал Кабылова жана
менен ушул ырчылар сыяктуу сиз да ушунча салынып бири-бириңизге реклама кыла баштадыңыз, айта баштадыңыз. Анан сиздин досторуңуз, тааныштарыңыз ошол салонго, сулуу салонго барып, өзүнүн чачтарын, прическаларын жасата баштайт, туурабы? Анан кийин ошентип отуруп сиздин жардамыңыз менен жана сиздин тааныштарыңыздын рекламасынын жардамы менен мына көптөгөн адамдар ошол сулуу салонуна кардар болуп барасыздар. Бирок бул сулуу салон сизге кардар алып келгениңизге эч кандай арзандатуу да бербейт, белек да бербейт көпчүлүк учурда.